кепир. Koyunç. Olmasın. Primoy efir. Hiç kim yok mu? Daha bir kişi girdi. Kim oldu ki bir kişi girdi? Muhammed Nazgul değil. Salamat mı? Muhyiddin Sidakmatov. Elhamdülillah. Так, түз эфир 5 киши эмеде Нурмат Исманов, саламатсыздарбы? Баягы эле 1-май район соту, баягы эле мындайча айтканда 1-май район соттун 200-дүлүгү болуп калып атат. Ошондо кече Бөлтүрков Теңиздин процесси болгон үчүн ошол боюнча кичине мындай эмелер жүрөт эле. Мен именно жогорку соттун жанына чыгып алып ошону айтат элем. Мына жогорку соттун жанында отурам. Жетип калдым. Анан ошону жогорку соттун судьяларынын астына айтат элем. Жогорку сот. Казак эле болдуңар силер да. Так. Жогорку сотко келдик. Урматтуу Facebook колдонуучулары, достор, жана достор эмес, фейктер, жана фейктер эмес. Бардыгыңарга жаңылык салам. Рустам Жунушалиев көрүп атат, Ислам Жакыбердиев, Нурмат Исманов, Мухиддин көрүп атат, Сидакматов. Урматтуу достор, мына кече Бөлтүрков Теңиздин процесси болду. 17 эпизод менен 800 000 сом штраф менен чыгарып ийди. 1-май район соту. Эми бөлөк иштер, бөлөк жарандар, простой жарандар болсо, ошол эле 1-май район соту санкциясы штраф болсо дагы баары бир алып туруп эле ошону коюп коюп атат. Полностью штраф деп эле штрафты албай камап салып атат. Значит, получается, карапайым эл штраф колдоно турган болсо дагы штраф колдонбой камалат. Бийликке керек же төргөчүлөргө керекпи же сотторго керекпи адамдар соттолсо, аларга штраф колдонулат. Бул мындайча айтканда соттун 200-дүлүгү болот. Орусча айтканда двойные стандарты деп коет муну. Ошон үчүн урматтуу жогорку соттун судьялары, мына азыр жаныңарда олтурам. Кимден духуңар жетип туруп, ушу менен сүйлөшүп келет эле, мынакей азыр биякта олтурам, мына. Ушу кимиңер келип ушинтип айта алат элеңер. Айта аласыңар, айтпайсыңар, потому что силер өзүңөр заинтересованныйсыңар. Замир Курамаевич, сот системасын еще больше өлтүрдүңөр. Өзү өлүп аткан системаны еще больше до конца өлтүрдүңөр. Бүгүнкү күнү бүт эле двойной стандарт болуп калган. Бүт двойной стандарт болуп калган. Эми 17 эпизод менен Бөлтүрков Теңиз 800 000 сом менен чыгып кетти. Карапайым эл, мындай жаткан карапайым балдар, колдорунда жоктору, алар срок алып атат. Кандай жооп бересиңер ушундайга? Ит эле болдук. Жакшы болуңуздар, алга Кыргызстан.